Климаттын жылууланышы Арктикадагы муздун эригенинен тартып Бангладеш сыяктуу өлкөлөргө коркунуч келтирген деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүнө себепкер. Климаттык өзгөрүүсү биздин доордун эң ири маселеси. Климаттык өзгөрүү боюнча Нью-Йоркто өткөн атайын саммитте биринчи жолу эң көп сандагы дүйнөлүк жетекчилер климатты коргоо үчүн чогулду деп айтылууда. Сүйлөшүүлөр 1992 жылы Рио-де-Жанейро шаарында башталган. Ал кезде өндүрүштөн бөлүнүп чыккан газдын көлөмү 28 миллиард тоннаны түзгөн. 5 жылдан кийин Киото шаарында климаттык өзгөрүү менен күрөшүү үчүн келишим түзүлгөн. Ал учурда өндүрүштөн бөлүнүп чыккан газдын өлчөмү көбөйүп, келишимге бир нече өлкөлөр гана кошулган. 2009 жылы Копенгагендеги саммит ийгиликсиз аяктап, 5 жыл мурун өндүрүштөн бөлүнүп чыккан газдын көлөмү 34 миллиард тоннаны түзгөн. Эми бул көлөм 40 миллиард тоннага чейин жетти. Азыр абаны эң көп кирдеткен өлкөлөрдүн бири деп эсептелген Кытайга көңүл бурулду. Жогорку деңгээлдеги Кытай расмийи өзгөрүүлөр болот деп маалымдады. Өлкө жетекчилери климаттык өзгөрүүнү ооздуктоо боюнча аракеттерин 2 эсеге көбөйтөөрүн айтышууда. Айрым өлкөлөр өндүрүштөн бөлүнүп чыккан газды өз алдынча кыскартышууда. Бириккен Улуттар уюму болсо климатты коргоо үчүн глобалдык келишим түзүүнү көздөйт. Бирок аларга ири өлкөлөр кошулабы же жокпу? Бул маселе бүдөмүк бойдон.